Ассаламу алейкум, Сақпол Кежи каналыбыздын YouTube көрүүчүлөрү. Москва шаарындагы доставка такси тармагында иштеген биздин мекендештер, жаңы жылыңыздар менен. Акыркы айларда такси тармагында иштеген мекендештердин арасында кайгылуу учурлар өтө көп болуп жатат. Кээ бир мекендештерибиз көп сааттап иштеп, чарчап, машинада уктап, ошол жерде каза болсо, кээ бир мекендештерибиз жол кырсыгына кабылып, чоң суммада карыз болуп, элден жардам сураганга аргасыз болуп жатат. Ушул окуялардан кийин такси тармагында иштеген мекендештерге кайрылуу катары кичине айтып кетейин. Акыркы жылдары машинада уктап жатып каза болгондордун саны көбөйүүдө. Алардын көпчүлүк пайызы биздин кыргыз бир туугандар болуп жатат. Себеби биздикилер 15 саат, 20 сааттап иштеп, квартирага барбай, кайрадан машинада уктап, жумушка чыгып иштеп жүрө беришет. Бул кылганыңыздар сиздердин ден соолугуңузга зыян алып келет жана өмүрүңүзгө коркунуч алып келет. Бул нерсени практикада баарыбыз көрүп жатабыз. Көпчүлүгүбүз байкагандай, Москва шаарындагы таксиде иштеген биздин Шумахер айдоочуларыбызга эскертүү катары айтып кетейин. Сиздердин бир кенебестик кылып жол эрежесин бузгандыгыңыз бул сиздин жүргүнчүлөрүңүздүн жана өзүңүздүн өмүрүңүзгө чоң коркунуч алып келет жана сиздин капчыгыңызга чоң зыян алып келет. Ошол үчүн кенебестик кылбай, жол эрежесин үйрөнүп, жол эрежесин сактап айдаганга аракет кылыңыздар. Биздин Сақпол Кежи каналын билесиздер, Россия жергесиндеги жол эрежелери боюнча маалымат берип келебиз жана видеоролик менен көрсөтүп келебиз. Бүгүнкү чыгарылышта Россия жергесиндеги камералар кандай учурда сиздерге штраф жөнөтөт, светофорлордо, разметкаларда жана туннелдерде билбей кантип штраф алып калышыбыз мүмкүн. Ошолор боюнча эгерде сиздерге кызык болсо, ушул видеороликте толук маалымат аласыздар. Москвага жаңыдан келип рулга отурганыбызда бардыгыбыздын тааныштарыбыз, досторубуз Москванын бардык жерлеринде камералар бар. Эгерде жол эрежесин буза турган болсоң, чоң суммада штраф алып калышың мүмкүн деп эскертүү катары айтып келишет. Бирок кайсыл учурда, кандай учурда сиз штраф алып каласыз, ошолор боюнча кыска түшүндүрүп өтсөм. Туугандар, эгерде сиз Россия жергесинде доставка тармагында иштей турган болсоңуздар, мен сиздерге ишеничтүү жана өз ишине жоопкерчиликтүү болгон таксопаркты сунуштап кетейин. Таксопарк Богатый курьер. Таксопаркка кирерде, эгерде Сақпол Кежи промокодун иштете турган болсоңуздар, таксопарк өзүнүн 3 күн комиссиясын албайт. Бул таксопарктын 24 саат иштей турган техподдержкасы бар. Эгерде заказдарда көйгөйлөр жаралса, 24 саат чалып проблемаңыздарды чечип алсаңыздар болот. Жана ушул Богатый курьер таксопаркынын өзүнүн YouTube каналы дагы бар. Доставка боюнча көбүрөөк маалымат алгыңыздар келсе, ушул Богатый курьер таксопаркынын YouTube каналына кирип көбүрөөк маалымат алыңыздар. Ушул видеонун астына ссылкасын калтырам. Биз менен иштешиңиздер. Москвадагы камералар ар кандай кызматтарды аткарышат. Кээ бир камералар бир гана ылдамдыкты тарта турган болсо, кээ бирлери разметкаларды тартат. Эгерде кызыл светофордон кызылда өтүп кете турган болсоңуздар, ошол жерде светофорду тарта турган камера жок боло турган болсо, камерадан эч кандай штраф келбейт. Эгерде светофорду тарта турган камера боло турган болсо, ошол учурда гана сиз штраф аласыздар. Кандай учурда сиз светофордон штраф алып калышыңыздар мүмкүн, кыска түшүндүрүп өтсөм. Мисал келтирип түшүндүрүп кетейин, көбүнчөсү катуу ылдамдыкта бара жатканыбызда светофорго жакындаганда сары жанып, кызыл жанып калат. Ошол учурда токтогонго үлгүрбөстөн өтүп кетебиз. Ошол учурда биринчи маани берилүүчү нерсе бул светофордун разметкасына маани беришибиз керек. Светофорду разметкадан өткөндөн кийин, эгерде кызыл жана турган болсо, ошол жерде светофорду тарта турган камера болсо дагы сиздерге эч кандай штраф келбейт. Эгерде разметкага чейин кызыл жана турган болсо, ошол учурда дагы өтүп кетсеңиздер, бул учурда сиздерге 5000 рубль штраф аласыздар. Жана оң тарапка, сол тарапка бурулуш үчүн кошумча коюлган светофорлорго дагы карап, андан кийин бурулушубуз керек. Мисал келтирип өтөйүн, оң тарапка бурасыз, оң тарапка келип токтодуңуздар. Ошол учурда главный светофор жашыл жанды, бирок кошумча коюлган оң тарапка бурулса болот деген светофор кызыл жана турган болсо, сиз главный светофорго карап, эгерде оң тарапка бурулуп кетсеңиздер, бул учурда сиздерге 5000 рубль камерадан штраф келет. Дагы бир мисал келтирип өтөйүн. Эгерде кошумча светофор
иштебей маргайт этип туруп калса же болбосо кошумча светофорду материал менен жаап койгон болсо иштебей атат экен деп оң тарапка бурулуп кете турган болсоңуздар, ошол учурда главный светофор кызыл жанып турса, бул учурда дагы сиздер штраф аласыздар. Эгерде кошумча светофор иштебей турган болсо, сөзсүз главный светофорго карап, андан кийин главный светофор жашыл жанган учурда гана оң тарапка же болбосо сол тарапка бурушуңуздар керек, жол эрежеси боюнча. Эми светофордун астындагы разметкадан кайсыл учурда штраф алабыз, кайсыл учурда штраф албайбыз, ошолор боюнча кыска түшүндүрө өтсөм, көпчүлүк учурда пробкада турганыбызда, разметканын үстүндө турганыбызда же болбосо разметкадан өткөнүбүздөн кийин кызыл светофор жанып калат, ошол жерде калып кетебиз. Көпчүлүк айдоочуларда ой пайда болот, ошол разметканын үстүндө туруп калган үчүн штраф алабы же албайбы деген. Бул учурда эч кандай сиздер штраф албайсыздар, анткени сиз ошол разметканы тепселеп жатканда же болбосо разметкадан өтүп жатканыңызда эгерде светофор жашыл жанып турса, кайсыл учурда штраф аласыздар. Сиз кызыл светофор жанды, разметкага чейин келип токтодуңуз. Ошол светофор эгерде жашыл жана эле кызыл жанып турган учурда движение кылып разметканы тепселей турган болсоңуздар, жашыл жана элек ошол жерден разметкадан тепселеп өтө турган болсоңуздар, бул учурда сиздерге статья 12.12 час 2 менен 800 рубль штраф аласыздар. Ошол үчүн светофор жашыл жана элек разметканы тепселегенге болбойт. Москванын туннелдеринде биздин Шумахер айдоочуларыбыз өтө катуу ылдамдыкта айдап бара жатканын көп байкайбыз. Ошол биздин Шумахер айдоочуларыбызга эскертүү катары айтып кетейин. Эгерде туннелдин ичинде ылдамдыкты ашырсаңыздар, сөзсүз түрдө штраф аласыздар. Туннелдерде камералар кандай иштейт, ошолор боюнча кыска түшүндүрүп өтөйүн. Туннелдерге кире бериште сөзсүз түрдө сиздерде видео фиксация болот, канча саатта, канча минутта кирип кеткениңиз боюнча. Андан кийин туннелден чыкканыңызда дагы ошол сыяктуу видео фиксация болот. Туннелдин узундугу эсептелет. Эгерде ошол туннелдин узундугунда канча минутада чыккандыгыңыз боюнча камерага түшүп калат. Эгерде ылдамдыкты ашырсаңыздар, 20 км/часка чейин ашырсаңыздар, эч кандай штраф болбойт. Эгерде 20 км/частан 40 км/часка чейин ашырсаңыздар, сөзсүз түрдө 500 рубль штраф аласыздар. 40-тан 60-ка чейин ашырсаңыздар, 1000 рубльден 1500 рубль штраф аласыздар. 60-тан 80-ге чейин ылдамдыкты ашырсаңыздар, 2000 рубльден 2500 рубльге чейин камерадан сиздерге штраф келет. Эгерде 80-ден жогору ылдамдыкты ашырсаңыздар, сөзсүз түрдө бул учурда 5000 рубль камерадан штраф аласыздар. Ошол үчүн штраф албайм десеңиздер, туннелдердин ичинде ылдамдыкты ашырбай айдаганга аракет кылыңыздар. Мекендештер, ушул Сакбол KG каналында чыккан маалыматтар эгерде сиздерге пайдалуу болсо, сөзсүз башка WhatsApp группаларга бөлүшкөндү унутпаңыздар. Эгерде ушул каналды колдойм десеңиздер, болгону лайктан басып турсаңыздар, мындан да сиздерге керектүү маалыматтарды көбүрөөк чыгарганга аракет жасайбыз. Сак болуңуздар.